20 бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт. Исраил уулдарынын ичинен жана Исраил уулдарынын арасында жашаган келгиндердин ичинен ким өз баласын Молохко курмандыкка берсе, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал жердин эли аны таш бараңга алып өлтүрсүн. Мен ал адамга жүзүмдү буруп, аны өз элинин арасынан жок кылам. Анткени ал өз баласын Молохко курмандыкка берип, менин ыйык жайымды булгап, менин ыйык атымды жаманатты кылды. Эгерде ал өз баласын Молохко берип жатканда, ал жердин эли ошол адамга көңүл буруп, аны өлтүрбөй койсо, анда мен жүзүмдү ал адамга жана анын тукумуна буруп, аны өз элинин арасынан жок кыламын. Аны менен кошо Молохтун артынан ээрчип адашып жүргөндөрдү да жок кыламын. Ким өлгөндөрдү чакыргандарга жана сыйкырчыларга кайрылып, алардын артында адашып жүрсө, анда мен ал адамга жүзүмдү буруп, аны өз элинин арасынан жок кыламын. Өзүңөрдү ыйыктагыла, ыйык болгула, анткени мен силердин Кудай Теңириңер ыйыкмын. Менин мыйзамдарымды аткаргыла, анткени силерди ыйык кыла турган Теңириңер менмин. Ким өз атасына же өз энесине жаман айтса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал өз атасына же өз энесине жаман айткандыктан өз каны өз мойнунда. Ким күйөөсү бар аялы менен ойноштук кылса, ким өз жакынынын аялы менен ойноштук кылса, анда ойноштук кылган эркек да аял да өлүм жазасына тартылсын. Ким өз атасынын аялы менен жатса, ал өз атасынын жылаңа четин ачкан болот. Экөө тең өлүм жазасына тартылсын. Өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда. Ким өз келини менен жатса, анда экөө тең өлүм жазасына тартылсын. Алар жийиркеничтүү иш кылышты. Ошондуктан өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда. Ким эркек менен аял жаткандай жатса, анда экөө тең жийиркеничтүү иш кылышты. Алар өлүм жазасына тартылышсын, өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда. Ким аялынын үстүнө анын энесин кошо аялды калса, бул мыйзамсыздык. Араңарда мыйзамсыздык болбосун үчүн ал эркек менен эки аялды өрттөп салгыла. Ким жаныбар менен жанашса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал жаныбарды да өлтүргүлө. Эгерде аял жаныбар менен жанашса, анда аялды да жаныбарды да өлтүргүлө. Алар өлүм жазасына тартылышсын, өздөрүнүн каны өздөрүнүн мойнунда. Ким өзүнүн эжесин же карындашын, өз атасынын кызын же өз энесинин кызын алса, анын жылаңа четин көрсө, кыз да анын жылаңа четин көрсө, бул маскарачылык. Алар өз элинин көзүнчө өлтүрүлсүн. Ал өз карындашынын жылаңа четин ачты, өз күнөөсүн өзү көтөрөт. Ким аялынын айызы келип жатканда жылаңа четин ачса, анда ал кан агып жатканын көрдү. Аял өзүнүн аккан канын көргөздү. Экөө тең өз элинин арасынан жок кылынсын. Ким энесинин, сиңдисинин же атасынын карындашынын жылаңа четин ачса, өзүнүн жылаңа четин ачкан болот. Анын өз күнөөсү өз мойнунда. Ким өз жеңеси менен жатса, ал агасынын жылаңа четин ачкан болот. Алардын күнөөлөрү өздөрүнүн мойнунда. Алар бала көрбөй өтүшөт. Ким өз бир тууганынын аялын алса, бул жийиркеничтүүлүк. Ал өз бир тууганынын жылаңа четин ачкан болот. Алар бала көрбөй өтүшөт. Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла, ошондо мен силерди жашасын деп берип жаткан жер силерди силкип салбайт. Мен силердин алдыңардан кууп чыгарып жаткан элдин кылганын кылбагыла, анткени алар ушулардын баарын кылышкан. Ошондуктан мен аларга каарымды төктүм. Мен силерге мындай деп айтпадым беле? Алардын жерин ээлейсиңер, анткени сүт менен балаккан ошол жерди силерге мураска мен берип жатам. Силерди башка элдерден бөлүп алган Кудай Теңириңер менмин. Адал малды арам малдан, таза канаттууну таза эмес канаттуудан ажырата билгиле. Мен арам деп бөлүп койгон жаныбар менен канаттуу менен, боор менен сойлоп жүрүүчү жаныбарлар менен булганбагыла. Менин алдымда ыйык болгула, анткени мен Теңириңер ыйыкмын. Силерди меники болсун деп башка элдерден бөлүп алдым. Эркек болобу, аял болобу өлгөндөрдү чакырса, же сыйкырчылык кылса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ал таш бараңга алынсын, өз каны өз мойнунда. 24-чү забур. Теңир, мен жанымды сага тартуулайм. Кудайым, сага ишенем. Уятка калбайын, душмандарым мага үстөмдүк кылышпасын. Сенден үмүттөнгөндөр уятка калышпасын. Мага негизсиз, мыйзамсыз иш кылгандар уятка калышсын. Теңир, мага өз жолуңду көрсөт. Өз жолуңда жүргөндү үйрөт. Мени өз чындыгыңа багытта, өз чындыгыңа үйрөт. Анткени сен мени куткарган Кудайсың. Ар күнү сенден үмүттөнөм. Теңир, кең пейилдигиңди, ырайымдуулугуңду эсте, анткени алар кылымдардан бери келе жатат. Менин жаш кездеги күнөөлөрүм менен кылмыштарымды эстебе. Өзүңдүн кең пейилдигиң үчүн, өзүңдүн ырайымдуулугуң үчүн мени эсте, Теңир. Теңир кең пейил, адилет. Ошондуктан ал күнөөкөрлөрдү түз жолго салат. Момундарды чындыкка бурат, момундарга өз жолунда жүргөндү үйрөтөт. Теңирдин бардык жолдору анын келишими менен аянын сактагандар үчүн ырайым жана чындык. Өз ысымың үчүн, Теңир, менин күнөөмдү кечир, анткени менин күнөөм өтө көп. Теңирден корккон адам ким?
ага ал тандап алчу жолду көрсөтөт. Анын жаны жыргап өтөт, анын турган жерин тукуму мурастап калат. Теңирдин жашыруун сыры Кудайдан корккондорго, ал өзүнүн келишимен ошолорго ачат. Менин көзлөрүм дайыма Теңирде. Анткени ал менин буттарымды тордон чыгарат. Мага назар салып ырайым кыл, анткени мен жалгызмын. Кыйналдым. Жүрөгүмдөгү кайгы көбөйдү. Мени кыйынчылыктан куткар. Менин тарткан азаптарыма, кыйналганыма көңүл бур, бардык күнөөмдү кечирөгөр. Менин душмандарымды кара. Алар канчалык көп, алар мени ушунчалык жек көрүшөт. Жанымды сакта, мени куткар. Мен сенден үмүттөнгөндүктөн эч уятка калбайм. Актыгым менен адилеттигим мени сактап келет. Анткени мен өзүңдөн үмүт кылам. Кудайым, Исраил элим бардык кайгыдан куткар. 3 бөлүм. Бардык нерсенин өз убагы бар. Асман астындагы ар бир нерсенин өз убагы бар. Төрөлө турган убак бар, өлө турган убак бар. Отургуза турган убак бар, жула турган убак бар. Өлтүрө турган убак бар, даарылай турган убак бар. Буза турган убак бар, кура турган убак бар. Ыйлай турган убак бар, күлө турган убак бар. Кайгыра турган убак бар, бийлей турган убак бар. Таштарды чача турган убак бар, таштарды жыйнай турган убак бар. Кучакташа турган убак бар, кучакташпай турган убак бар. Издей турган убак бар, жогото турган убак бар. Сактай турган убак бар, таштай турган убак бар. Жырта турган убак бар, жамай турган убак бар. Унчукпай турган убак бар, сүйлөй турган убак бар. Сүйө турган убак бар, жек көрө турган убак бар. Согуша турган убак бар, тынч жашай турган убак бар. Жумушчуга өзүнүн иштеген ишинен эмне пайда? Кудай адам баласына машыксын деп берген мына ушул түйшүктү көрдүм. Адам Кудайдын жасап жаткан иштерин башынан аягына чейин түшүнө албаса да, ал бардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады. Алардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. Адамга өз өмүрүндө кубануудан жана жакшылык кылуудан артык эч нерсе жок экенин түшүндүм. Эгерде адам ичип жеп ар бир ишинин үзүрүн көрүп жатса, анда бул Кудайдын белеги. Кудай жасагандын бардыгы түбөлүктүү экенин түшүндүм. Ага эч нерсе кошууга да, андан эч нерсени алууга да болбойт. Кудай өзүнөн коркуп туруш үчүн ушундай кылып жараткан. Мурун болгон нерсе азыр да бар, боло турган нерсе мурунда болгон. Кудай өткөндү кайра чакырат. Дагы мен күн астынан адилеттик боло турган жерде мыйзамсыздык болуп жатканын көрдүм. Чындык боло турган жерде алдамчылык болуп жатканын көрдүм. Ошондо мен жүрөгүмдө мындай деп айттым: адил адамды, мыйзамсыз адамды да Кудай соттойт. Анткени ар бир нерсенин өз убагы бар. Ал жерде ар бир иштин үстүнөн сот болот. Мен жүрөгүмдө адам баласы тууралуу мындай дедим: аларды Кудай сынасын. Алар өздөрүнүн жаныбар сыяктуу эле экенин көрүшсүн. Анткени адам баласынын үлүшү менен жаныбарлардын үлүшү бир. Адамдар өлгөндө эле булар да өлүшөт. Бардыгы бирдей дем алат. Адамдын жаныбардан эч кандай артыкчылыгы жок. Анткени бардыгы курулай убаракерчилик. Бардыгы бир жерге барат. Бардыгы топурактан жаралган. Бардыгы кайра топуракка айланат. Адам баласынын жаны жогору көтөрүлөбү? Жаныбарлардын жаны төмөн жакка түшөбү? Муну ким билет? Ошентип мен адам үчүн өз иштери менен рахаттангандан артык эч нерсе жок экенин көрдүм. Анткени бул анын үлүшү. Өзүнөн кийин эмне болорун көргөнгө аны ким алып келет? 5 бөлүм. Кары кишини жемелебе. Тескерисинче ага атаң катары, жаштарга бир туугандарың катары, кемпирлерге энең катары, жаш аялдарга эже карындаштарың катары адеп ахлактуулук менен акыл насаат айт. Чыныгы жесир аялдарды сыйла. Эгерде бир жесир аялдын балдары же неберелери болсо, анда алар адегенде өздөрүнүн үй бүлөсүндө Кудайдан коркуу менен мамиле кылууну жана ата-энелери үчүн кам көрүүнү үйрөнүшсүн. Анткени бул Кудайга жагат. Чыныгы жесир жалгызбой аял Кудайдан үмүттөнүп, күнү түнү сыйынат жана жалынат. Ал эми рахатты сүйгөн аял тирүүлөй өлүк. Кемчиликсиз болуулар үчүн аларга ушуларды үйрөт. Ким өз туугандар үчүн, айрыкча өз үйүндөгүлөр үчүн кам көрбөсө, ал ишенимден баш тарткан, ишенбегендерден да жаман адам. Жаш 60-тан кем болбогон, бир эле жолу турмушка чыккан, жакшы иштери менен таанымал болгон жесир аял, эгерде балдарын тарбиялап өстүргөн болсо, жолоочуларды кабыл алып, ыйыктардын бутун жууп, кыйналгандарга жардам берип, жакшы иштерди тырышчаактык менен кылып жүрсө, анда ал жыйындын жесирлер тизмесине киргизилсин. Жаш жесир аялдарды тизмеге киргизбе, анткени алар дене каалоолоруна алдырганда машаяктын каалоолоруна каршы чыгып, күйөөгө тийүүнү самашат. Алар өздөрүнүн алгачкы чечиминен баш тартышкандыктан айыпталууга дуушар болушат.
Андан сырткары алар жалкоо болушкандыктан үйдөн үйгө киргенди адатка айландырып алышат. Алар жалкоо гана эмес, сүйлөөк да болушат. Башка бирөөлөрдүн ишине кийлигишет, керексиз нерселерди сүйлөшөт. Ошондуктан мен жаш жесирлердин күйөөгө тийип, бала төрөп, үй иштерин кылуусун жана душмандын жамандоосуна себепкер болбоосун каалаймын. Анткени алардын ичинен кээ бирлери азгырылып, шайтандын жолуна түшүп кетишти. Эгерде Исага ишенген адамдын ал эркек болобу, аял болобу, жесир калган жакындары болсо, анда ал аларга жардам берсин. Алар жыйынга жүк болушпасын. Ошондо жыйын чыныгы жесирлерге жардам бере алат. Туура жетекчилик кылган жыйын жетекчилерине айрыкча насаат айтып, окутуп кызмат кылгандарга экесе урмат көрсөтүлсүн. Анткени ыйык жазууда эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба жана эмгектенген адам эмгек акысын алууга татыктуу деп жазылган. 2 же 3 күбө болбосо, жыйын жетекчисине карата айтылган айыптоону кабыл алба. Башкаларда да коркунуч болуш үчүн күнөө кылгандарды бардыгынын алдында ашкереле. Кудайдын, Теңир Иса Машаяктын жана тандалган периштелердин алдында сенден суранарым, ушул көрсөтмөлөрдү эч кандай жаман ойсуз сакта, бардык нерседе калыс бол. Башка бирөөлөрдүн күнөөлөрүнө ортоктош болуп калбаш үчүн бирөөнүн үстүнө кол коюуга шашпа. Өзүңдү таза сакта. Мындан ары суу эле иче бербе. Ашказаның менен тез-тез кармаган ооруларың үчүн аз-аздан шарап да ичип тур. Кээ бир адамдардын күнөөлөрү сотко чейин эле белгилүү болот. Ал эми кээ бирөөлөрдүн күнөөлөрү кийин билинет. Ошол сыяктуу эле жакшы иштер да ачык көрүнүп турат. Ачык көрүнбөсө да жашыруун бойдон калбайт.